эң негизги эле баардык адамга керектүү бул мээрим менен ишеним болуш керек да. Ишенимдүү мамиле, түшүнүк менен мамиле. Кээде болот биз өзүбүздүн бир туугандарыбызга, өспүрүмдөргө чыдабай кетебиз, балдарыбызга да чыдабай кетебиз. Ошол кезде өзүбүзгө суроо берсек болот экен да. Чоң адам менен баланын айырмасы эмнеде деп. Чоң адам бала болуп көргөн, бала болсо чоң адам болуп көрө элек. Чоң адамдын тажрыйбасы бар да, ошол нерсе бизге бир аз өзүбүздү кармаганга жардам берет экен. Бул нерсенин баардыгы кичинекей кезден баштап калыптаныш керек. Эң негизгиси айткандай эле үй бүлөдөн башталат. Үй бүлөдө кандай мамиле болсо, мисалы үчүн өспүрүм курак кезде жанагындай ошол эле транзактный анализ менен караганда өспүрүм курагында баардык кичинекей кезинде кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, ошолор көтөрүлүп чыгат экен да. Ошол жактан жанагындай бунттар башталат, туруксуздуктар башталат. Кичинекей кезинде эмнени көрсө, ошону кайрадан кайра бала жашап баштайт экен да. Мисалы үчүн бала жаңы төрөлгөндө дүйнөнү таанып баштайт. Ошол анан кийин дүйнөгө кадам таштап баштайт. Анан кийин аяктан адамдар менен сүйлөшүп баштайт 7 жашка чейин, эмне чөйрөгө аралашып. Ошол нерсенин баардыгын 2 жылдын же 1 жылдын ичинде өспүрүм кайра башынан өтөт экен да. Кайра башынан жаңы адам болгонду үйрөнөт экен. Ал кезде эмне керек адамга? Эң биринчиден колдоо, ишеним, анан түшүнүк менен мамиле кылуу. Кээде болот биз өзүбүздүн алыбыз жетпей калганда албетте адистерге кайрылсак жакшы. Кээде болот айтабыз, ой мен психологу жок эле өскөм же бизди уруп сабап эле өскөнбүз. Ооба. Азыркы балдар андай эмес, азыркы балдар башкача. Ар бир муун өзгөчө болот экен да. Биздин азыркы муун бир аз мындай сезимтал, бош өскөн, өздөрүнүн оюну ачык айтышат алар. Ошол айтып атканда дагы колдоп туруш керек экен да. Айтып атканда кээде биз критика кылабыз, эмнени билип коюп турсуң деп. Ошол кезде дагы критика кылганда критикада конструктивдүү болуш керек экен. Эгер биз бир нерсени урушсак, ошол эле өспүрүмдү, ошол эле кичинекей баланы деле анын кадыр баркын кетирбей, анын жүрүм турумун урушат экенбиз да. Балам, мен сени аябай жакшы көрөм, бирок могу кылган нерсең туура эмес болуп атат деп. Анан эң негизгиси бул жерде эмне керек? Баларга, өспүрүмдөргө жол көргөзүү керек. Алар аны кабыл албашы мүмкүн. Керки адамдар, эгер авторитетибиз бар болсо атенин, алар угушат атенесин. Мондай кылсаң болот, дегендей кылсаң болот. Ар кандай жолдорду көргөзүп бергенде анан бала өзү тандаганды үйрөнөт экен да. Эгер кайсыл жакка тапшырам, эмне окуйм же кандай спорт секциясына барам дегенде билбей айтса дагы, ар кандай нерселерди көргөзүп турушубуз керек экен да биз. Мындай бар, тигиндей бар. Анан кээде болот балдар бир жакка бир жума барат, экинчисине 2 ай барат, анан үчүн таштап коюшат. Бул баланын характери жаман эмес, бул бала өзүн өзү издеп аткан кези. Мисалы үчүн ал футболго барып көрдү, ал жакпай калды. Анан кийин бассейнге барып көрдү. Ал нерсе жагып калышы мүмкүн да. Ошондуктан алар издешет да, эмне болду, эмне жагат деп. Мисалы үчүн мен өзүм байкемди айтып кетсем, азыр айтып эстеп кеттим. Ал баардык жандай спорттун баардык түрлөрүн барып көргөн да. Анан мама менен папам айтырчы да, баардыгына барып көргөн, бирөөсүн да кылган жок деп. Бирок анан азыр ойлонуп көрсөк, ал компьютерге аябай кызыкчы да. Азыр ошол компьютер менен аябай мындай кичинекей кезинен баштап жакшы билет. Любой нерсесин кылып берет да, ошону жакшы кылчу экен. Ошол жакка багып бергенден кийин ал ошону өнүктүрүп кетти да. Ошондуктан эң негизгиси бул сүйүү, ата-эненин түшүнүгү, мерими. Эгер ал бизде аз болуп атса, башка бирөөгө, адистерге кайрылганга аракет кылышыбыз керек экен. Албетте кээде болот ата-энесин жанагындай балуулугун түшүрүп салышат, жаман характерлерин көргөзүшөт, ачуусун көргөзөт. Ал жерде деле андай кылса дагы эң негизги жанагындай тиреги балдарга, өспүрүмдөргө бул ата-энеси. Ошону унутпашыбыз керек экен да. Эң негизгиси ата-энеси керек.